Ассаламу алейкум достор. Гули универсал каналына кош келиңиздер. Подписаться болуп, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Бүгүн сиздер менен үй шартында өтө даамдуу жана тез жасалуучу пиццаны жасайбыз. Анда эмесе бисмилля деп баштайбыз. Алгач эле жумуртканы чагып алабыз. Андан соң жарым чай кашыктай туз кошобуз дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин чоң кашык менен сметанадан 5 кашык салып алабыз жана майонезден дагы 5 кашык салып алабыз. Андан соң жакшылап аралаштырабыз. Эми жакшылап аралаштырып алган соң алдын ала эленген унубуздан 7 кашыктай кошуп алабыз. Камырыбыз өтө суюк болбошу керек жана өтө коюу болбошу керек. Орточо массада болсо пиццабыздын камыры сонун чыгат, даамдуу да болот, жумшак да болот. Жакшылап аралаштырып алдык. Эми алдын ала духовкабызды 180 градуста ысытып коюп алабыз. Андан соң листибизге камырды жакшылап тегерек формасында жайып алабыз. Эми духовкабызга 5 минутага салып алабыз. Үстү каткандан кийин кетчубубузду сүртүп, андан соң алдын ала даярдап койгон азыктарыбызды кошуп баштайбыз. Эң алгач алдына бир аз сырдан сээп алдым. Андан соң помидор жана колбасаны коюп, үстүнө кайрадан сырды сээптим. Эми кызып турган духовкабызга салып 15 минутада бышырып алабыз. Мына биздин өтө даамдуу жумшак болгон пиццабыз бышып даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Эгер видео жаккан болсо лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Жана дагы досторуңуздар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Анда эмесе сиздер менен кийинки видеолордо амандашканча, ассаламу алейкум.